жалпы ош Разак Баткен жолу бул нокат өзүңүзгө белгилүү болгондой биз 3 этапка бөлүп жасадык. Биринчи 6,5-дан 13 километр жасалды. Андан кийин бул нокат шаардын аралык өткөн жолу 4 тилкелүү болуп бардык шарттары менен өзүнчө курулду. Андан кийинки бул 28 километр ошол Баткен областында бүгүнкү азыркы курулган. Урматтуу нокаттык туугандар, урматтуу эл журт, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Биз сиздер менен чогуу ушул нокат трассасын Ош Баткен Разаков трассасынын нокат бөлүгүн ачып отурабыз. Бул трассанын башталганына бир нече жылдар болду. Бирок көптөгөн бөлүгү, эң негизги бөлүктөрдүн бири ушу Нокат район территориясында бүтпөй калган. 2 жылдан бери ушул урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин койгон тапшырмасын аткаруу негизинде мен өзүм эле ушул жерге бир 3 жолу келип кеттим окшойт. Андан сырткары 3 жолу эл менен келип жолугушуп кеттим. Андан сырткары өзүм дагы бир 2 жолу келип кеттим. Ушинтип олтуруп, мына азыр эми аягына чыгып отурабыз. Урматтуу эл журт, ушунун баары мамлекетибиздин бүгүнкү күндөгү ушу элибизге, журтубузга кылып жасап бере турган мүмкүнчүлүгүн түзүлгөндүгүнүн эсебинен болуп атат. Бул урматтуу президентибиздин жерлерде жашаган, айыл жерлеринде жашаган, райондордо жашаган, биздин ушу тоо таштарда, тоо этектеринде жашаган эл журтубузга бардыгына ушу шарт түзүп берүү, жашоо шартын өзгөртүп, ошолорго бир жакшылыктар жасап берүү деген тапшырмалар негизинде болуп атат. Быйыл эле ушул Нокат районунда бир нече жакшылаган жолдор бүттү. Мына азыр тасмада көрдүңүздөр. Бул Каракой жолу, мына Апшыратага кеткен жолдор, ушулардын бардыгы мына быйыл эле бүткөндүгү. Андан сырткары дагы айтып коюш керек, республика боюнча быйылкы жылы 1000 километрден ашык жол курулду. Бул деген ушул биз эгемендик алгандан бери мындай нерсе эч качан болгон эмес. Бул жерде мен жол специалисттер менен сүйлөшүп көрсөм айтып атышат 200 километр, 250, акыркы ошол 3-4 жылда бери 500-600 километр жол куруп келгенбиз деп. А быйыл болсо 1000 километрден ашык жол курулду. Мунун бардыгы, урматтуу туугандар, ошогон биздин мамлекетибиздин мүмкүнчүлүгү жетип калды. Эмне үчүн мүмкүнчүлүк жетти? Себеби бюджетибиз көтөрүлдү. Акчаларыбыз, ошого финансыларыбыз пайда болду. Мунун бардыгы урматтуу президентибиздин жүргүзүп аткан саясатынын негизги бөлүктөрүнүн бири болду. Себеби мамлекетибизде финанс каражатыбыз жок болсо, мүмкүнчүлүгүбүз жок болсо, биз дагы олтурат элек. Жолубуз тешилип, жүрө албай, кыйналып. Бирок азыр ошогон жасоого мүмкүнчүлүк пайда болду. Биздин бюджетибиз кийинки жылга мындан да быйылкыдан да көбүрөөк болот. Быйыл 700 миллиард болсо, кийинки жылкыга кече күнү айтып отурушат 1 миллиардка жеткизебиз деп. То есть 1 триллионго жеткизебиз деп. Мен ойлоп атам 1 триллионго жетеби жетпейби, бирок быйылкыдан да көбүрөөк болот. Ошондо элибиздин бардык проблемалары чечилет. Туура, проблема өтө көп болуп кетти. Проблемалар топтолуп калган. Эгерде ушул убакка чейин бардык проблемалар аз-аздан ушинтип чечилип жүргөндө, азыр кыйла турмушубуз жакшы болмок.